Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуңуздар. Премьердин милдетин аткарып жаткан Артем Новиков ысык көлдү кыдырат. Буга чейин Новиков Нарын, Баткен облустарына барып, жергиликтүү элдин турмуш шартын көрүп, баарлашып келген. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер Артем Новиков ысык көл облусуна бара турганын өкмөттөн кабарлашты. Иш сапар 22 декабрга белгиленген. Сапардын жүрүшүндө өкмөт башчынын милдетин аткаруучу бир катар инфраструктуралык жана социалдык объектилердин, ишканалардын иши менен тааныша турганы айтылды. Камчы Бекташиев 9 жаштагы кыздын көйгөйүн өз көзөмөлүнө алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчы Бекташиев 9 жаштагы өспүрүм кыздын кайрылуусун жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин 9 жаштагы Асима Шакирова Ташиевке видео кайрылуу жасап, пандемия учурунда апасы иштеген Гемин районундагы Жалил Садыков мектебинде апасына кысым көрсөтүлүп жатканын айткан. УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев Чүй облустук башкармалыгына аталган мектепти текшерип чыгууну тапшырды. Учурда видео кайрылууда көрсөтүлгөн бардык жагдайлар, анын ичинде кыздын үй бүлөсүнүн материалдык абалы боюнча ар тараптуу текшерүү башталды. Текшерүүнүн жыйынтыгында тийиштүү чаралар көрүлөрү жана коомчулукка кеңири маалымат берилери айтылды. Талапкер Садыр Жапаров шайлоо фондунун булагын айтты. Президентке талапкер Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө коротуп жаткан акча элден келген экенин айтты. Ал бул тууралуу бүгүн 21 декабрда Баткенде шайлоочулар менен жолугушууда суроолорго жооп берип жатып билдирди. Талапкерлик фондума сарпталган акчанын бүт баары элден келип жатат. Пенсионерлер пенсиясынан берип жатышат. Могу турган плакаттарды да эл өзү жасап атат. Мен түрмөдө отурганда да акчасын, тамак ашын, кийим кечелеримден өйдө калтырып кетип жүргөн. Мени эл бакты. 3 жыл бою эл сиздер бактыңыздар. Борборлук шайлоо комиссиянын президентке талапкерлердин шайлоо фондундагы каражаты тууралуу маалыматтан караганда 19 декабрга карата эң көп акча талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна чогулган. БШКнын сайтындагы маалыматка ылайык Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна 47 миллион 404 миң сом чогулган. Андан кийинки орунда талапкер Бабыржан Төлбаев 9 миллион 352 миң сом топтогон. Дагы бир талапкер Имамедин Ташев шайлоо фондуна 4 миллион 900 миң сом жыйналган. Кыргызстанда мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Тага 18 талапкер катышууда. Президенттик шайлоо менен кошо 10 январда референдумда өтөт. Анда жарандар мамлекеттик башкаруу формасын тандашат. Жумалиевден 20 миң доллар сураган адам Жапыкеевди тааныбай турганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевден Финполдун кызматкери акча сураганы айтылып келген. Бул тууралуу финансы полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул маалыматтар чындыкка төп келбейт. Депутат Кубанычбек Жумалиевге козголгон иш боюнча сотко чейинки тергөө иштери үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев басмаларга андан белгисиз адам финансы полициясы тарабынан козголгон кылмыш ишин токтотуу үчүн 20 миң доллар талап кылып жатканын жана бул атайын милиция кызматына кайрылган. Ошондой эле депутаттын билдирүүсүндө акча талап кылгандар Финполициянын жаңы дайындалган жетекчилеринин бири аркылуу кайрылып жатканын билдирген. Бул факт Бирдиктүү реестриге жазык кодексинин 203-беренеси акча талап кылуу боюнча катталып, сотко чейинки териштирүү башталган. Ал эми акча талап кылган адам 20 декабрь күнү Жумалиевден 2 миң доллар алып жаткан жеринен кармалган. Шектүү адам эч жерде иштебеген Бишкектин тургуну болуп чыкты. Ал сурак учурунда Финполиция менен байланышы жок экенин билдирип, болгону акчадан кыйналып ушундай жолго барганын айткан. Учурда бул адамдын мындан башка да алдоо, коркутуу иштери менен байланышы бар жогу такталып жатат. Садыр Жапаров: Азаттык, эмне мынча сөзүмдү бурмалап эл душманы болуп жатасыңар. Азаттыкта кыргыздын эле уул кыздары иштейсиңер го акыры. Кудайды карасаңар боло, өтө эле аша чаап кетип жатасыңар, деп президентке талапкер Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ташиевден тууганымын деп соттолгондордон мунапыс берүү үчүн акча талап кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы абактагыларды мунап менен бошотуу үчүн акча алынган деп айтылып жаткан кайрылууларга байланыштуу иш чараларды өткөрдү. Текшерүү иш чараларынын жүрүшүндө бир жаран өзүн Муканбетов Санжар Турдукожоевич деп тааныштырып, УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиевдин жакын тууганынын артында жашынып, мунапыска ылайык абактагыларды бошотуу үчүн акча талап кылгандыгы аныкталды. Натыйжада Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Молдовановка айылындагы номер 1-түзөтүү мекемесинде алдамчылык, документтерди жасалмалоо жана качуу беренелери боюнча жаза өтүп жаткан 1987 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны Салибаев Санжар экендиги аныкталды. Кылмыштуу пландарын жүзөгө ашыруу үчүн алдамчылык жолу менен айрым жарандардын ишенимине кирип, акча каражатын алган деп билдирди УКМК. Аталган ведомство мунапыс жарыялоо УКМКнын компетенциясына кирбестигин белгилейт. Шылуунун курмандыгына кабылгандарды тез арада укук коргоо органдарына кайрылууну суранат.
Мегакомдун башчысы Төрахан Жунусбеков Садыр Жапаровду колдойм деп эмгек өргүүсүнө чыкты. Мегаком уюлдук компаниясынын башчысынын кеңешчиси Төрахан Жунусбеков эмгек өргүүсүнө чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү ММКлар өздүк булактарга таянып жазып чыгышты. Компаниянын жетекчисинин жаңы дайындалган кеңешчиси Талас облусуна президентке талапкер Садыр Жапаровго үгүт жүргүзүү үчүн кеткени такталды. Бул маалыматты Мегаком уюлдук компаниясынын басма сөз кызматы тастыктады. Компаниянын маалыматы боюнча Төрахан Жунусбеков 14 декабрда эмгек өргүүсүнө чыккан. Буга чейин Жунусбеков Фейсбукка Садыр Жапаровдун шайлоочулар менен жолугушуусундагы сүрөтүн жарыялап, шайлоо алдындагы үгүтүн жазган. Бул мыйзам бузууга кирет, аны болсо БШК текшерүүгө алган. Борборлук шайлоо комиссиясы журналисттерге мамлекеттик компаниянын кызматкери белгилүү бир талапкер үчүн акы төлөнүүчү эмгек өргүүсүндө үгүт жүргүзүүгө укугу жок экендигин билдирди. Бирок эгерде кызматкер эмгек акысы жок өргө алуу жөнүндө арыз жазган болсо, анда эч кандай мыйзам бузуулар жок. Эскерте кетсек, Мекенчилик партиясынын мүчөсү Төрахан Жунусбеков Мегаком компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси болуп дайындалган. Илим Карапбеков 13 жаштагы кызды зордуктаган адам эмес, 3 акмак түрмөдөгү каралардан коркуп болгон акчасын ар кайсы жакка сунуштап актанып жатышат. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карапбеков Ысык көлдөгү 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча өзүнүн пикирин Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу билдирди. Биринчиден, жанагы Сабир Солтонбеков деген судья адам эмес, ал судья болмок турсун, элдин арасына башын көтөрүп жүрүүгө моралдык укугу жок деп ойлойм. Кудай анын бетин ары кылсын. Бирок анын 13 жаштагы кыз 3 килейген эркек зордуктап, күнүгө жыныстык катнашка барып турса, ошондо судья кандай мамиле кыларын көрөт элем. Алчусун алып коюп, кылчусун кылып коюп тымыйып отурганда бул киши адам деп айтууга мүмкүн эмес, деди Илим Карапбеков. Ал жаш кызды зордуктаган адамдар моралдык жактан жашоого укугу жок экенин, аларды элдин катарынан чийип салуу керектигин айтты. Ушул эле ыкма сотторго да колдонулуусу керектигин белгиледи. Акыйкат издеген эл аягында караларга кайрылат. Жанагы үчөө түрмөгө түшсө, каралар аны эмне кыларын билесиздер. 13 жаштагы кызга кылган нерседен да жаман нерсени кылат. Ошондуктан жанагы адам эмес, 3 акмак соттон, прокуратурадан, элден коркпой, каралардан коркуп болгон акчасын ар кайсы жакка сунуштап актанып жатышат. Каралар алардын өпкөсүн үзбөйт, андан жаман нерсени кылышат. Каралар өзүнүн мыйзамы менен акыйкатты орнотуп коюп жатат. Ошон үчүн алардын аброю көтөрүлүп, укургу органдардын аброю тескерисинче түшүп жатат, деди ал. ИИМдин ички коопсуздук аскер кызматынын жоокери жанын кыйды. 22 жаштагы жигит ушул жылдын күз мезгилинде аскерге чакыртылган. Окуя боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы текшерүү иштерин баштады. Бишкекте ИИМдин ички аскерлеринин номер 702 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокер өз жанын кыйганы тууралуу маалыматты Спутник агенттигине аталган кызматтын басма сөз катчысы Азамат Оторбаев тастыктады. Анын айтымында, жоокердин сөөгү 21 декабрь күнү саат 05:45 чамасында аскер бөлүктүн буюм тайым сактаган кампасынан асылып турган абалда табылган. Каза болгон жоокер 22 жашта, жогорку билимдүү болчу. Аскерге ушул жылдын күз мезгилинде чакыртылган, эмне себептен өз жанын кыйганы белгисиз, деди маалымат катчы. Аталган факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы текшерүү иштерин баштаганы айтылды. Россиялык сайтта Кыргызстандагы алтын кенин иштетүүгө лицензия сатылып жатат. Россиянын Авито жарнама сервисинде Кыргызстандан Мазар Ашу кенинде издөө жана чалгындоо иштерин жүргүзүүгө лицензиядагы үлүш сатыкка коюлду. Геологиялык чалгындоо жана издөө иштерин жүргүзүү боюнча инвестициялык келишимдеги 25% үлүш сатылууда. Кыргызстан Мазар Ашу кени жер казынасын пайдалануу мөөнөтү геологиялык чалкындоо жана баалоо иштери үчүн 5 жыл, геологиялык чалкындоо жана өнөр жайды иштетүү үчүн 10 жыл деп айтылат билдирүүдө. Участоктун аянты 61 000 гектарды алдын ала өлчөгөн өндүрүш 700 миллион тоннаруда. Шарптуу алтындын болжолдуу запасы 180 тоннаны түзөт. 25% үлүштүн базар баасы 447 миллион рубль. Инвестордун мүмкүн болгон кирешеси 100%дан 500%га чейин болушу мүмкүн. Жазуу жүзүндөгү суранычтан кийин кендин иштелгендигин тастыктаган документтерди жөнөтөм, дейт сатуучу.